Саламатсызбы, урматтуу достор. Мага өтө көп сообщениялар Facebook'та, Instagram'da келип атат. Көбүнчө айтып атышат, мисалы мамлекеттик ишканаларда паспортты сурап атышат, туугандарды, досторду алып кел, биз башка районго каттоодон өткөрөбүз деп ушундай тапшырманы берип атышат. Кээ бир жазып атышат, райондордо барып кээ бир партиялардын талапкерлери айтып атышат. Мына биз силерге жолду куруп бердик, мектептерди куруп бердик, дагы курабыз. Силер мына врачтарга барып, кээ бир талапкерлер айтып атышат врачтарга, мугалимдерге, мына силер мамлекеттин акчаны алып атасыңар, биз мамлекеттин партиябыз деп ушундай айтып атышат да. Мен мындай айтат элем, себеби көп эле сурап атышат, эмне кылыш керек? Жарандар партияларга карыз эмес. Мамлекет кылган иштерди бул милдет, бул өкмөттүн милдети, бул депутаттардын милдети, бул партиялардын иши эмес. Партиялар тескерисинче силерге карыз. Алар негизи силердин жашоону оңдош керек. Мындай айтып, силер бизди колдогула, себеби силер мамлекеттин же акчаны алып атасыңар, же мамлекеттен мына силерге жолду куруп атабыз деп бул өтө туура эмес. Ошондуктан, урматтуу жарандар, мен сизге мындай дагы бир жолу айтат элем да. Ушундай дагы силерге талапкерлер айтса, ачык эле айткыла. Биз силерге карыз эмеспиз. Тескерисинче силер бизге карызсыңар деп ушуну айткыла.